Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош шергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна, жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Учурда бир эле кыргыз эле эмес, дүйнөлүк адабият коомчулугу заманыбыздын улуу калемгери жана ойчулу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына даярдык көрүп жатышат. Атактуу жазуучу 2018 жылдын 2-декабрда көзү тирүү болгондо 90 жашка толмок. Улуу жазуучу 2008 жылы 10 июнда өзүнүн 80 жылдыгына кызуу даярданып жаткан чакта капилеттен каза болуп, чыгармаларын сүйүп окуган окурмандарды кайгыга чөгөргөн. Чыңгыз Айтматов артына окурмандар талашып сүйүп окуган чыгармаларын калтырды. Анын чыгармалары дүйнөлүк адабияттын классикасын толуктап, жер шарын аралап, кыргыз деген чакан элдин атын чыгарды. Залкар инсандын 90 жылдык мааракесин утурлап, Кыргыз Республикасынын кинематографисттер союзунун кызматкерлери улуу жазуучунун чыгармаларына тартылган кинолор менен бүткүл республиканы кыдырып, өсүп келе жаткан муунду классикага айланган чыгармалар менен тааныштырууну башташты. Биздин университетке да областык кинематографисттер бөлүмүнүн кызматкерлери менен бирге Залкар жазуучунун чыгармаларындагы каармандарды ойногон инсандар келип, жолугушуу өткөрүштү. Ушул фильмдерди биз көргөндө программадан 2-3 күн, 3-4 күн мурун көрсөк, ошону күтүп, ошол кино качан болот экен деп күтүп отуруп көрчүбүз. Азыр эми заман башка, азыр билесиздер, маалымат булактар көп, интернеттен алып көрсө болот. Азыркы мына жаштар, азыркы студенттер, азыркы окуучулар мен ойлойм бактылуу деп себеби дегенде, каалаган убакта каалаган фильмин өзү таап алып көрсө болот. Ал тургай мына алдыңыздарга ошол фильмдерде башкы ролдорду ойногон артисттер өздөрү келип, сиздер менен баарлашкан атай келип отурат. Бул сиздер үчүн, биз үчүн чоң бакыт деп ойлойм. Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинин негизинде Жамиля деген фильмди 1969 жылы Попловская тарткан. Оператору Кадыржан Кыдыралиев. Жамилянын ролун Наталья Арынбасарова, Даниярдын ролун Сүймөнкул Чокморов, Сейиттин ролун Насреддин Дубашев ойногон. Дагы бир фильм 1994 жылы Моника Цебер тарабынан тартылган. Театрда повесттин негизинде Нурмуханов инсценировка жазып, Абдыкалыков сахналаштырган. Операда 1961 жылы Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрында Раухвергер музыкасын жазган Жамила операсы ушул повесттин негизинде коюлган. Музыкада казак композитору Илья Жакановдун Даниярдын ыры, Жамилянын ыры, Бекбурбиевдин Жамиля деген обондору ырдалып жүрөт. Каармандардын повесттин чекити коюлгандан кийинки тагдыры тууралуу да чыгармалар жазылган. Мурзапар Үсен Сейит деген повестинде Москвадан санавиация менен Казакстанга келген Сейиттин ал жерден Данияр менен Жамиляга жолугуусу баяндалат. Бул 88 жылы Германиядан Франкфурттун Майнеден немец издатели бар, Люсиан Лейтес деген. Чыңгыз агайдын орусча жазылган, которулган китептерин бүт немисче которуп, издательде чыгарып турат дайыма. Анан ошол Советтер Союзу жоюлгандан кийин, демократия болду эле, перестройка рабочих учурунда. Можно все, свобода слова деген учурда суроо бериптир Чыңгыз агайга. Сиз ошондо соцреализмдин негизинде жазып салгансыз. Чыңгыз Айтматовдун бетпе-бет келгенде деген повести алгач Ала тоо журналына 1957 жылы жарык көргөн. Орус тилинде Октябрь журналынын 1958 жылдагы 3-санына басылган. Ошондой эле Чыңгыз Айтматов бетме-бетте 2 жолу жазган. Биринчисинде Ысмайыл патриоттук сезимге жарды качкын катары каралса, экинчисинде сүйүүсүн, үй бүлөсүн ойлогон, чет жерде өлгүсү келбеген адам катары жазылган. 1990 жылы режиссер Бакыт Карагулов тарабынан жазуучунун бул чыгармасы негизинде Куш өмүр деген кино тартылган. Сценарийин Айтматов өзү бирге жазышкан. Ал эми Исмайылдын ролун эл аралык Айтматов сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бузурман Одуракаев, Сейденин ролун эл аралык Айтматов сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыргүл Касымалиева ойногон.
Режиссер Болот Шамшиев Чыңгыз Айтматовдун Токойдо таятасы менен жашаган бала тууралуу аңгемени укканда абдан таасирленип калган. Кийин Аккеме повестин журналдан окуп, анын негизинде кино тартуу идеясы оюнан кетпей койгон. Сүйүктүү каармандардын тасмадан көрүү ар бир окурмандын кыялы эмеспи? Ал кыялды ишке ашыруу режиссердун колунда. Тасма 1976-жылы тартылып бүткөн. 1976-жылы 9-бүткүл союздук кино фестивалдын баш байгесинде СССР мамлекеттик сыйлыгына ээ болгон. Чыгармадагыдай эле тасмада да балага ат берилген эмес. Анткени ал конкреттүү кишинин эмес, жалпыланган символикалык образ. Чыңгыз Айтматовдун ысымы СССР учурунда кандай популярдуу болсо, азыркы эгемен шартында ошол таанымалдык өзгөрбөстөн кала берди. Анын калеминен жаралган чыгармалар азыркы кезде өз популярдуулугун жоготкон жок. СССР жана кийинки көз карандысыздык жылдарында атактанктын туу чокусун багынткан социалисттик эмгектин баатыры, кыргыз эл баатыры, лениндик жана СССРдин мамлекеттик сыйлыктарынын лауреаты, академик, дипломат жана коомдук ишмер Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы ар бир кыргыз үчүн өзгөчө мааниге ээ болуп турат. Анан мен сиздерге чоң рахмат айтам, разыбыз. Мен Нургасым агайдын чоорун көрүп, азыркы учурда ошол музыка дүйнөсүндө сабак берет экенсиз, аткарат экенсиз. Эгер кичине ойноп берсеңиз кандай болот деген суранычым бар. Адамзаттын тарыхындагы эң чоң прогрессивдүү көрүнүштөрдүн бири улуу жибек жолу болуп саналат. Ал биздин заманга чейинки 2-кылымда башталып, 15-кылымга чейин 17-кылымга созулган. Дүйнөлүк тарыхта улуу жибек жолундай өчпөсүз калтырып, миңдеген жылдардан кийин өз маанисин жоготпой, тескерисинче 2,5 миң жылдан кийин жаңы мазмунга, жаңы мааниге ээ болгон аналогиялык көрүнүш чындыгында жок. Ал жөн эле Кытайда, кийинчерээк Индияда өндүрүлгөн жибектерди Азияга, Европага, андан ары Африка таркатуунун гана эмес, жүздөгөн этностордун бири-бири менен алгач соода байланыштарын түзүп, анан бири-биринин экономикалык, социалдык, билимдик, илимдик жана маданий жетишкендиктерин үйрөнүп, өздөштүрүп, өз ара тажрыйба алмашуусунун, өз ара түшүнүүшүнү тереңдетип, азыркыча айтканда диалогко өтүүсүнүн жолу болгон. Бул маалыматтар Ош технологиялык университетинин илим бөлүмү жана коомдук илимдер кафедрасынын жамааты менен биргеликте уюштурулган улуу жибек жолу жана көчмөндөр цивилизациясы деп аталган тегерек столдо айтылды. Кытайлыктар буга чейин 5000 жыл мурун эле жибекти ойлоп табышып, аны өндүрүшкө коюшуп, Кытайга кеңири жайылгандан кийин ашыкча жибекти жаңы жерлерге издешкен, жаңы рынок сбыта деп коет, ал сиз айткен, ошол жерлерди издешкен. Анан аларга эң жакын территория бул албетте Борбордук Азия болот. Ошол себептен ошол мезгилде Хан династиясынын башчысы император Уди ошо Жансянды чакырып, анага катуу ташынма коет. Жаңы жолдорду ачыш керек. Ошо жибекти биз дүйнөгө таркатыш керек. Чыгыш менен батышты бириктирген улуу жибек жолунун боюндагы көчмөн элдердин көнөргүс тарыхы бүткүл адамзат тарыхын камтыган улуу касиетке ээ. Анткени дал ушул улуу жибек жолунун тарыхта орун алышынын өзү көчмөндөр цивилизациясы менен тыгыз байланыштуу. Улуу жибек жолу 17 кылым бою прогрессивдүү көрүнүштөрдү дүйнө жүзүнө жайылтуунун катализаторунун ролун аткарган. Ал эми ошол көчмөндөрдүн улуу көчүн улай биздин мамлекетибизде дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өтүп жатышы биздин элдин байыркы цивилизациясынан кабар берет. Мындан улам дал ушул көчмөндөр оюну өзүнүн көркөмдүгү, амбициялуулугу жана болуп көрбөгөндөй географиялык кулаш ташташы бүткүл дүйнөдөн туристтерди Кыргызстанга келүү тууралуу ойго түртөөрү шексиз. Ошондой эле дүйнөдөгү кайсы бир өлкөгө байланышкан ар түрдүү иш-чаралардын катарында Кыргызстан башкаларга окшобогон, бирок зор кызыгуу жараткан көчмөндөр оюндары менен көрүнө алмакчы. Анткени бүгүнкү күндө республиканын бренди көчмөндөр оюндары болуп саналат. Бул бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну өзүңүздөргө белгилүү болгондой этникалык спортту
түрлөрү боюнча Азия өлкөлөрүнүн арасында өткөрүлчү эл аралык спорттук белдеш биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнда 770 катышуучу катышкан, 19 спорт оюну боюнча өткөрүлгөн экен. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнда 26 спорт оюндарынын түрлөрү боюнча өткөн, билесиздер. Бул жерде эси биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнда 700 катышуучу болсо, экинчи дүйнөлүк оюнда 1200 спорт катышуучулары белдешкен экен. Улуу жибек жолу көптөгөн мамлекеттердин жана элдердин гуманитардык байланыштарынын көпүрөсү, тынчтыктын жолу болгон. Ал жол өткөн жерлерде кербен сарайлар, кампалар, кыштактар курулуп, алардын көбү кийин шаарларга айланган. Борбордук Азиядагы азыркы ири шаарлардын көпчүлүгү ошол мезгилдерде түптөлгөн. Мисалы, кербендерди тейлөө үчүн Ходженттин бер жагына курулган коргондун айланасына эл байырлап, кыштак айланып, адегенде эски коргон деп аталса, кийинчерээк тургундары жибек курттарын өстүрүү жагынан кытайлыктардан калышпаган Кукон шаарына айлангандыгын, ал 2 кылымга жакын хандыктын борбору болуп тургандыгын тарыхтан билебиз. Кербендердин жолдору Борбордук Азиядагы Мерв, Бухара, Үргөнч, Самарканд, Отырар, Баласагын, Тараз, Чимкент сыяктуу бай шаарлар аркылуу өткөн. Бул тарыхый жолдун изилдеши менен бүгүнкү күндө тарыхта көчмөн аталган элдердин чарбачылыгы тууралуу да маалыматтар берилип, алардын өзүнчө мамлекеттүүлүктү камсыз кылууларына жол ачылган. Советтер Союзу орногондо биздин элдер дагы толук отурукташкан эл катары эсептелген эмес. Көчмөн жана жарым көчмөн чарбачылык менен жүргүзүшкүлгөн. Булар кандай жүргүзүлгөн советтиктер? Буларды азыркыдай мамлекеттүүлүк түзүш үчүн кайсы эл кандай жашайт Кыргызстандын аймагында элди каттоо үчүн, колхоз совхоздорду түзүү үчүн, кийинки иштерди жүргүзүү үчүн ушул көчмөн жана жарым көчмөн чарбаларды отурукташтыруу маселеси каралганда. Адамзат цивилизациясы башталганда тиричилик кылган, жашаган эң көөнө, эң байыркы эл Кыргыз. Кыргыз ата, кыргыз эне тукуму көп катмар цивилизацияны баштан өткөрдү жана ага ортоктош болду. Тарыхчылар айткан биздин заманга чейин жана биздин заман Кыргыздын кийинки көргөн цивилизациясы биздин эң байыркы эл экендигибизден дагы бир жолу кабар берип, карт тарыхтын кадырлуу күбөсү кыргыздар болгондугун дагы бир жолу далилдейт. Öz tarixini bilbegen, al özün tanımaydı. Özün tanımaydı. Ошондуктан биздин Кыргыз мамлекети, Кыргыз 2200 жылдыгы болуп өткөн билесиңер. Бул деген биздин Кыргыз элинин улуу, мындайча айтканда, мурунку тарыхы чоң деп билебиз да. Мындайча айтканда биздин мурдагы ордубуз бар деген сөз. Biz Kırgız elinin 2200 yılının belgili ötküsü bulunuz. O demek söz bizden bu köçmöndör sivilizasyasında çoğusu şu Ulu Jibek yolundaki ordu öte çok. Улуу жибек жолунун түндүк, түштүк жана Фергана деген негизги 3 багыты болсо, алардын бардыгы Кыргызстандын аймагына келип тогошкон. Батыштан, түштүктөн келаткандар үчүн Ош шаары, чыгыштагы Кереметтердин өлкөсүнө киргизе турган эшик болсо, Кашкария тараптан чыккандар үчүн дүйнө жүзүнө ачылган калганын милдетин аткарган. Ошко келгенде кербендер 3-4 багытта сапарларын улатышкан. Ошондуктан 3000 жылдык тарыхты камтыган Ош шаары жалпы көчмөндөр үчүн, Кыргыз эл үчүн көчмөндөр цивилизациясынын башаты болуп калган. Бул тегерек столдун өткөрүлүшүнүн негизги себеби эртеңки жакында боло турган көчмөндөр оюндары, 3-чү көчмөндөр оюндары жөнүндө болмокчу жана көчмөндөр цивилизациясы деп ошого бул жерге каралып атат. Анын себеби эмнеде? Анын себеби ошол улуу жибек жолунун жана көчмөндөр цивилизациясынын жүрүшү улуу жибек жолундагы бир эле экономикалык жана соода эле байланыштар эмес, алардын элдердин ортосундагы этностук байланыштар, тилдик байланыштар, маданий байланыштар, илимий байланыштар жөнүндө кандай жагдайлар болуп турган, ошол жөнүндөгү маалыматтарды жалпы тегерек столдун катышуучуларына бере алдык деп ойлойбуз. Бүгүнкү иш-чара Улуу жибек жолу жана көчмөндөр оюнуна карата бүгүнкү иш-чарага катыштык. Аябай кызыктуу докладтар болду. Уюштуруучуларга жана биздин учебный частька чоң рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен ойлойм, бул студенттерге жана башка
жаштарга пайдалуу маалымат болот деген ойдомун. Улуу жибек жолунун идеалдары эгемендүү Кыргызстанда ийгиликтүү улантылууда. Азыр өлкөбүздө 100гө жакын этностордун өкүлдөрү жашашса, мүчөлөрү бир нече миңден ашкандарынын бардыгынын өздөрүнүн маданияттарын, тилдерин, каада салттарын сактап өнүктүрүүгө мамлекеттик деңгээлде камкордуктар көрүлүүдө. Ош технологиялык университетинде Түштүк Корея мамлекети менен ар тараптуу байланыш катышты чыңдоо максатында Корей борбору түзүлгөн. Бүгүнкү күндө аталган борбор биздин университетте билим алып жаткан студенттерге акысыз билим берүү менен бирге Ош шаарындагы орто мектептердин корей тилин үйрөнүүгө кызыккан окуучулары менен башка окуу жайлардын студенттерине да корей тилин үйрөтүп келет. Бир гана тил үйрөнүү менен чектелип калбастан жаштар ал элдин маданиятын да кошо өздөштүрүп, тажрыйба алмашуу максатында аталган мамлекеттин бир канча шаарларына атайын эки тараптын демилгеси менен барып келишет. Ошондой эле Корея мамлекетинен билим алууну каалаган ар бир студентке окуу жай бардык мүмкүнчүлүктү түзүп берүүнү ишке ашырат. Окуу жайдын ректору профессор Абдыкадыр Омарович Корей борборунун окутуучулары менен жолугушуп, атайын программанын негизинде Корея мамлекетинен билим алууга сынактан өткөн студенттерди ал мамлекетке жөнөтүү боюнча чечим кабыл алышты. Биздин университеттен жөнөтүлүп жаткан студенттер эми калган билимдерин Кореянын жогорку окуу жайларынан улантышат. Мен мектепти бүткөн соң бийик бал менен бүтүп, ошол ОРТдан башка өлкөгө тапшырайын деп чечкем. Кийин Бишкекке тапшыр дегенде дагы тапшырам деп жүрүп, бирок Бишкекке баргым келбей, эмнегедир бул жерден шанс бар экенин билдим да, корей тилиненчи. Бул Оштога келип, атайын Кореяга кетүү үчүн Кайл тайпасына тапшырып, азыр Кореяга өтүүчү экзаменден өттүм. Кореяга 5 жылга кетүүчү экзаменден өтүп, азыр ал жерде 1 жыл Кёнги деген аттуу университетинде окуп, 4 жыл Намсойл аттуу университетинде окуйн деп жатам. Ал жерге өткөндө менин агайларымын мүмкүнчүлүк бергенине аябай кубанычтамын жана аларга аябай рахмат айтам. Жана алар биздин университетибизди, агайларымды уят кылбай, татыктуу ал жерде окуганга аракет кылам. Мен азыркы учурда ошол спец сабактан тышкары корей тилин үйрөнүү максатында ошол сабактан тышкары курстарга катышып атып, ошол Корея мамлекетинен берилген гранттардын негизинде ошол окууга өттүм. Бул аябай чоң ийгилик деп ойлойм. Анан бул негизинен кичинекейибизден корей маданияты жөнүндө кызыгуубуз болгондуктан ошо корей тилин үйрөнүүгө максат кылганбыз. Ошол максатка бүгүн жетип отурганыбызга аябай кубанычтабыз жана келечекте ошол Кореяга барып жакшы окуп, анан албетте мекенибизге кайтып келип, элдин керегине жараган мыкты инсандардан болуп жетилебиз деген үмүттөр менен кетип атабыз. Коом өнүккөн сайын адамзат аң сезими ошол коомдук түзүлүштүн ээси болуу менен бирге башкача нукта өнүгүп баратканы акыркы убактарда жалпы эле дүйнө коомчулугун кайдыгер калтырып алган маселеге айланып барат. Анткени жашообузда ар кандай техникалык каражаттардын пайда болушу, адамдагы ар кандай баалуулуктардын ордун басып алуу коркунучу жакындоодо. Ош технологиялык университетиндеги факультеттердин жалпы 1 жылдык планына ылайык каралган иш-чаралардын негизинде өтүп жаткан ата-энелер чогулушунда азыркы жаштарды адамдык баалуулуктар менен тарбиялоо тууралуу кеңири талкуу жүрдү. Мындан бир канча жыл мурунку жаштарга салыштырмалуу азыркы муундун тарбиясы, кабыл алуусу, жүрүш турушу кандайдыр бир деңгээлде адамдын тарбиясынан көз каранды болбой калды. Ошондуктан учурдагы муундарды тарбиялоодо бир гана окуу жай, орто мектеп же жалгыз ата-эне гана жоопкерчиликти албоо керек. Алардын баарысы биргелешип аракеттениши менен биз күткөн жыйынтыкка жете алабыз. Бул жерде бүгүнкү жыйындын эң негизги максаты бул студент менен окуп аткан балдар менен университеттен ошол эле учурда ата-энелердин ортосундагы байланыш күчөйт деген ойдомун да. Мына студент менен ата-эненин байланышын түзгөн программалар иштелип атыптыр. Бул өтө жакшы нерсе. Үйдө отуруп биз балдарды толук контролдосок боло турган нерсе экен да. Бүгүнкү күндө балдардын контролдоо өтө ата-эне үчүн кыйын болуп калды. Балдар кетет окууга. Ал каерде жүрөт, аны мен эч кимче дагы жок да. Кечинде барат, аябай иштен чарчап баргандай. Кээ бирлери бар, келип сурап келсең, бир да сабакка келген эмес. Анан эртеге ата-эне менен
ошол учурда студенттин ортосунда, студент менен мугалимдин ортосундагы көп мындай кайма жаңжалдар көп чыгат. Жолугушууну Оштунун архитектура жана курулуш факультетинин жалпы жамааты уюштуруп, бул жыйынга факультетте билим алып жаткан студенттердин ата-энелери келишти. Заман талабына ылайык тарбиялап, келечекте коомдо өз ордун тапкан татыктуу инсан кылып тарбиялоону ар бир ата-эне максат кылат. Жолугушууда ата-энелер өз пикирлерин билдирүү менен бул иш-аракет үчүн окуу жайдын жамаатына ыраазычылык билдиришти. Айрымдары өздөрүнө жат болгон түшүнүк катары кабыл алган эки баскычтуу билим берүү тууралуу да суроолорду беришти. Сайыз убакта биз окуunu менен бүткөн Бишкекте. 5 жыл окуганбыз, магистр болчу. Бакалавр менен магистр болгон андай болбойт да. Лучше бакалавр болбой эле, магистр кылып эле бүтүргүлө да. Зачем? Аны 5-4 жыл окуп, кайра тапшырып окуган болбойт да. Ушу биздин университеттен бүткөндөр көпчүлүгү жогорку кеңешке депутаттар бар. Андан башка мына биздин курулуш бааты боюнча түштүк региондо на правах замминистра Абзал Бегалиев дегенибиз бар. Ошол киши дагы азыр Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда биздин 7-8 студент алып кеткен, ошол жакта иштеп атышат. Быйылкы жазга дагы 4 сурап атабы. 4 студентти биз жакшы аракеттенгенде бермекчибиз. Себеби ошол жерге барып иштеп, демек иштесе, жакшы окуса болот экен. Үмүтүм жаштык кезден бир өзүм өткөн күн үчүн жаңы дүйнө менен достошуп максатыбыз шарт кошуп жүрүү жакшы окуу жай сенде калды жаштык кездер ай ырга толгон бакыт кечтер ай ошол күндөр ай студенттик күндөр ай бир талай сенде калды жаштык кездер ай айырга толгон бакыт кечтер ай ошол күндөр ай студенттик күндөр ай Азыркы учурда Ош технология университетинин базасында түзүлгөн ушул маданий эстетикалык борбору 1994 жылы негизделген. Ошол мезгилден баштап бүгүнкү күнгө чейин маданий эстетикалык борбору иштеп жатат. Бул 94 жылы түзүлсө, ошол мезгилден баштап канча деген таланттар чыккан, канча деген студенттер ушул жерде өзүлөрүнүн талантын баягы түпкүрүндө, жан дүйнөсүндө катылып жаткан таланттарды элге таанытып, аларды сахнага үйрөтүп, маданиятты үйрөтүп, жан дүйнөсүнө кичине чыгармачылыкты аралаштырып, ушул жерде баягы толуп ташып жаткан жан дүйнөсүнүн баардык таланттарын ушу элге таанытуу максатында жана алардын бош убактысын туура пайдалануу максатында ушул маданий эстетикалык борбор түзүлүп жатат. Азыркы ушул учурда бизде Оштуда айта кетсек 10 миңден ашык студенттер окуйт. 10 миңден ашык студент болсо да анын арасынан иргелип тандалып, биз кастинг аркылуу тандап, булардын талантын баалап, анан буларга атайын шарттар түзүлүп, биздин ректорат жактан ушу маданий борборго өтө көбүрөөк басым жасап, бизге көбүрөөк ушу таланттуу студенттер үчүн шарттар түзүлүп, музыкалык аппараттар сатып алынып, музыкалык инструменттер, аспаптар бардыгы азыркы күндө жетиштүү, заманбап. Ош технологиялык университетибизде маданий эстетикалык борбор ачылган. Ал борбордо биздин студенттер акысыз кружокторго, иримдерге катышкан мүмкүнчүлүгү бар. Бош убактысын теке кетирбей ушундай КВН, тамашол, бизде Орус лига, Кыргыз лигасы бар. Кенен катышса болот. Бул жерде биздин агайларыбыз бар үйрөтө турган. Бул жерде комуз, фольклор, баян, хор, эстрада ырларын, вокал
би кружоктору бар, ошолорго кеңири катышса болот. Бул жерде шарттарды биздин ректорубуз аябай жакшы шарт кылып берген. Ошого биздин агайлар менен, эжекелер менен кенен иштешсе болот. Биздин университетибиздин маданий эстетикалык борборунун окуучулары бир гана бул Ош технологиялык университетте калбай, Кыргызстан боюнча деңгээлин көтөрүп келе жатат. Биздин эле ушул Оштун артынан чыккан универсал командасы, азыркы эле жаңы чыгып келип аткан оригинал командасы бар, бийчилер бар, шаардын уровенинде, деңгээлинде билеп жүрүшөт. Көптөгөн комузчу хорлорубуз бар. Мен Ош технология коллежинин 2-нчи курсунун студентимин. Учурда биз маданий эстетикалык борборунун комуз кружогуна катышабыз. Биз 2016 жылы окуу жайга тапшыргандан баштап комузга келип катышып баштаганбыз. Бул жерде комуздар акысыз окутулат. Биз бул жерге сабактарыбыздан сырткары келип катышабыз. Эч кандай акы төлөнбөйт. Биз бул жерде сахналарга чыгып үйрөнөбүз, сахналарга чыгып жакшы катышып, комуздарды үйрөнүп, биздин эжекебиз Мыйзамова Гүлбарчын эжеке бизге жакшы үйрөтөт комузду. Жалпысынан бизде комуз кружогуна 15-20 студент катышат. Анын арасында өзү 2 топко бөлгөнбүз. Жакшы билгендер жана эми үйрөнгөн жаңы үйрөнчүктөр. Ош технология университетинин архитектура курулуш факультетинде окуйм, 3-курста. Мен сабактан сырткары маданий эстетикалык борбордо аккордеондон, вокалдан сабак алам. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат дегендей, сабакка да бул жакка да жетишкенге аракет кылабыз. Бул жакта бардык шарттар түзүлгөн. Бийге, комузга, аккордеон, вокалдан сабак алып, сахнага даярданып чыга беребиз. Көрөбүз достор, Оштогу өзгөчө бир үй-бүлөлөрдөн көрүнүш. Ата, сизди эште бирөө чакыртат. Атам жок да байлы. Маданий эстетикалык борбору биз үчүн дайым ачык. Ошол жерде көп даярданабыз. Ал жерде бизге КВН жактан бизге жакшы багыттарды үйрөтүп аткан биздин өзүбүздүн устатыбыз, универсал командасынын капитаны Калыбек байке өзү үйрөтөт. Биз барлык нерселерди даярдап алып барабыз, керектүү жерлерин калтырып, калганын баарын алып, мындай кылгыла, баарын Калыбек байке үйрөтөт. Эч кандай сабакка тоскоол болбойт. Сабактан кийин даярданабыз. Негизи бул жерде мен окууну аяктагандан кийин эле ушул жерде агайлардын, эжекелердин, жетекчилердин сунушу менен Оштуда эле иштеп калдым. Оштуда маданий эстетикалык борборунун бир мүчөсү болуп, азыркы учурда эми негизи менин ишим, менин жумушум ушул Оштуда, Ош технология университетинде бизден кийин дагы универсал командасынан кийин дагы көптөгөн таланттуу жаштарды, таланттуу командаларды университеттин атын чыгарып, дегеле кыргыз элине атагы чыккан, университетти тааныткан бир жаштар чыксын деген тамошо командалары, КВН командаларын даярдап чыгаруу бул менин жумушум. Студент болгондон кийин биздин атыбыз эле туура эле коюлган. Универсал болуш керек студент деген. КВНдин пайдасы, тамошодун пайдасы бул. Эми эртең кандай адам болот, ким болот, пайдасы өтө чоң деңгээлде пайдасы тиет. Себеби элдин алдына чыгып, жакшы өзүн эркин сүйлөй алат. Бул тамошо КВН багытында биздин Оштудан негизи эле түштүк жерге алып караганда аты чыгып эң күчтүү командалар биздин Оштудан чыгып келген. Буга чейин No-Name командасы ушул университеттен чыккан жигиттер, алар биздин агаларыбыз болот. Андан кийин биз универсал командасынын жигиттери ушул Оштудан чыгып, тамошодон чемпион болдук. Оштуга дагы бир терең ыраазычылык билдирип кетебиз, анткени бизде ушунчалык колдоо көрсөткөн жаштар дайым колдоп келет.
Бул жерге тапшырган ар бир абитуриент келечектеги өз кесибин тауып, келечекте мыкты инсан боло алат. Бул окуу жай Ошту жаңы технология, жаңы багыт.